Dostlar, саламатсыңарбы? Барыңарды бүгүнкү эгемендүүлүк күнү менен куттуктайбыз. Ушул 91-жылы 31-августта Медеткан Шеримкулович Токтомго эгемендүүлүкүн жарыялаган. Орто Азия боюнча эң биринчи СССРдан биз бөлүнүп чыкканбыз. Биз биринчи бөлүнүп чыкканбыз. Эгемендүүлүктү тарых алдында баары билет, биз эгемендүүлүккө биринчи чыкканбыз. Андан октябрь, ноябрь, декабрда чыккан калгандары. Эң биринчи чыгып, эң артында калдык. Эмнеге? Анткени ошол эгемендүүлүк деп Шеримкулов жазган ошол легендарный парламент иштеп чыккан мамлекет азыр только орусча айтканда только на бумаге калды да, кагаз жүзүндө гана калды. Эгемендүүлүгүбүз кагаз жүзүндө гана. Бүт барына көз каранды болуп бүттүк. Мен бир эле окуя айтып берейин. 2001 жылы эгемендүүлүктүн 10 жылдыгы болду. Ошондо мен прокурордун өзүнүн Дадыбаев шыргызасынан иштеген союзный полковникти үйүнөн алып барып ошо парадка апаратсам, ошондо 10 жыл болгондо айтты. Бүт барына көз каранды болуп калдык, сыймык деп өзү союзный полковник пенсияга кетип калган киши эле. Мамлекет өлдү деди да, өлдү деди. Мамлекет бүт барына чачыранды болду деди. Эгемендүүлүк өлдү деди, мындай мага союзный полковник ыйлаганда. Мындай эмесин айткан душасынчы. Андан бери мына 29 жыл өттү. Эгемендүү только на бумаге деп айттым. Калганы аман эле бололук. Эң биринчи эгемендүүлүккө биз чыгып алып, эң артында калдык. Ошол кошуналардан уялбай койдук, Россиядан уялбай койдук, Америкадан уялбай койдук, Европадан уялбай койдук. Эң нищий өлкөгө айландык, эң коррумпированный өлкөгө айландык. Биринчиден бомшуна чейин коррупция бизде. Бүт баары коррупцияда. Без коррупции деген эч бир должностное лицо жок. Ошол эми ал менен анан могу олигархтар достор каалаган маалында өткөрүп, каалаган маалында факию көргөзүп, ушинтип кетип атышат. Эми ал өзүнүн деңгели. Эртең 1 сентябрь саат 14:00 эски аянтка барыңарды чакырабыз. Тынчтык акциясы өтөт. БШКнын чечимин колдоп коелук. Туура чечим кылган, олигархтарга каршы мыйзамдуу чечим. Ошону карапайым адамдар өзүбүз каждыйыбыз прогулка кылып келелик. Прогулка кылып басып келсек дагы келелик. Кимдин машинасы болсо, кимдин маршруткасы болсо ала келгиле баарын. Ошол жерден отуруп, тынч отуруп сүйлөшүп, могу шайлоонун шайтан оюндарына каршы чыгып, өзүбүздүн мнениябызды, өзүбүздүн оюбузду айталык. Эми эгемендүүлүк кантип келет? Эгемендүүлүк эгерде биздин чоңдор алып келе албай атса, биз адамдардын баары, жарандар бир турсак эгемендүү болобуз. Мисалкы эле нерсени айтып берейин, мына оюма келип атат. Уранды мисал Россия мененби, кимиси мененби түзүп түшкөн экен. Бирок бүт элдер, жарандар каршы чыгып койду. Биз эгемендүүлүгүбүздү көргөзүп койбодукпу уранда? Ушундай эле баарыбыз бир турсак эгемендүүлүгүбүздү көргөзөбүз. Эртең достор, барыңарды мына дагы бир жолу чакырам. Экинчи жолу айтайын. Барыңар келгиле. Тынчтык акциясы митингде эмес, жогорку соттун астында болот. Мыйзам баарына бирдей болсун, олигархына да баарына бирдей болсун деп чыгалык келгиле. Ошол жерден өзүбүздүн биздин күч, биздин көптүктө да чыгалык келгиле. Ошол жерден өзүбүздүн биздин күч, биздин көптүктө да эч нерсени талкалабайбыз, мусоркаларыбыздын баарын ала кетебиз. Балконский дагы, Айылский дагы ушундай бөлүнүп атпайбызбы? Келгиле. Баарыбыз ошол жерден туралык. Ама калпакты бир жакшы эжем келип, офиске келип, дарт эткен, ошо калпак менен кийип сүйлөп жүрчү деп. Анан ошо калпак менен сүйлөп атам. Достор, баары не все потеряно. Азыр бир турсак, Кудай буйрса, бул эгемендүүлүктү накта иш жүзүндө алып кетип жаштар келтабыз, Кудай буйрса. Биз саясатчы эмеспиз. Кудай буйрса, мисал агитация кылбайбыз эртең, эч нерсе кылбайбыз. Просто БШКнын биз жарандык укугубузду эле коргойбуз. БШКнын чечими турсун деп эле. Ошол достор, барыңар прогулка кылып деле акырын басып келсеңер болот 1 сентябрда,
кимдин машинасы болсо акырын отуруп келе бергиле, анан диванда отуруп эле жазгандагы чеги бар өзүнүн, могу кошоматчы болгондо чеги бар. Айыл менен сатылбайлык достор, мына какшап уже Айдуу деген баатыр ыйлап атат. Могу айыл менен сатылбайлык достор. Андай чынында эле андай спорт площадканын да кереги жок, эч нерсенин кереги жок. Андайчы ачка болсок дагы бир туруп туралычы, ошондо эгемендүү болобуз. Эл, жер, мамлекет деген үч эле принцип болуш керек. Ушундай элин жерин ойлогон адамдар бар. Биз деле мына Жумалиевке сатылган жокпуз, Сарпаш эч кимисине сатылган жокпуз. Бир тыйын алган жокпуз. Кудай буйрса азыр анын баарын чечүү маалда келет бир күнү, Кудай буйрса. Биздин күчүбүз жетпей койду. Бизди кайра эме кылышты. Бизди кайра иш козгошту. Бизди кайра сотко башыбыз чыкпай жүрдү. Ошол достор, мына мен өзүмдүн сотума деле силер чакырган эмесмин. Мен соттоп атканда Жумалиев, соттотуп атканда мына эртең Кыргызстан деген партиянын чечими чыгат. Мен Кыргызстан деген партияга мен жеке кусаматчылыгыбыз жок, бирок ошондой болсо дагы мыйзам баарына бирдей болсун. Олигарсыңарбы, кимсиңер, бирдей болсун. Ошого эле анан баягы күнү эме действительно өттү. Жакшы өттү, макало дедикпи, кандай дедик, сексуалити дедикпи, чыгып жеткирдик да. Ушу баары өзүнүн авторитеттерин билишсин. Баары мо акча менен акча чече берчү заман бүттү достор. Эртең баарыңар келелечи, ошол жерден отуруп турсак, канча адам экөөбүз турсак, булар развод кылганга дагы тяжело болот. Баасы өсүп кетет да. Ошон үчүн бир турушубуз керек. Баарыңарды ушул бүгүнкү эгемендүүлүк күнүңөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кудайым буйрса, ушу эгемендүү мамлекет албетте болобуз, Кудай буйрса. Бизде патриот кыйын жигиттерибиз Кыргызстанда жок эмес, көп, бирок баарын басып турат. Бир күнү ойгонобуз, Кудай буйрса.